Кыштык айылы ашар ыкмасы сакталып калган айылдардын бири. Мындагы социалдык маселелер көбүнчө элдин демилгеси менен чечилип келет. Алардын бири катары биз турган көпүрө. Бул 1992 жылы салынып, жөө жүргүнчүлөр үчүн гана курулган. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, кооптуу алга келгендиктен жергиликтүү жашоочулар демилге көтөрүп, жаңы көпүрө курууну колго алышкан. Натыйжада эл каражат чогултуп, демилгелүү инсандардын жардамы менен учурда жаңы заманбап сапаттуу көпүрөнү куруп пайдаланууга берди. Бүгүнкү күндө бул жерде жөө жүргүнчүлөр гана эмес, автоунаалар да каттап жатат. Ашар элде бар, Кудайга шүгүр, ынтымак бар. Ынтымак бар, ырыс бар дегендей. Биргеле неме боло берсе, боло берет экен иштер мага бүтүрүп алдык. Өзүңүздөр келип аралаштыңыздар, мисалы устачылыгына аралаштыңыздарбы, кандай болду? Баш аяк шете турдук биз 4 адам негизи. Уста башка айылдан болду, сварщик. Калган үчөөбүз бетте, постоянно шете турдук да. Аким Жапаров атындагы бул көпүрө айылдагы Тескей жана Күнгөй аймактагы жашоочулардын каттамын бириктирип турат жана ошондой эле Тескей айылынын жашоочуларынын облустун борборуна бара турган каттамын жакындаткан. Бул көпүрөнүн курулушуна жалпы 3 миллион сомго жакын каражат жумшалып, 6 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Көпүрөнүн дарыянын деңгээлинин бийиктиги 33 метр, узундугу 33 метр жана туурасы 3 метр. Бул окшоштукту жашоочулар жакшылыкка жоруп, бүгүнкү күндө кубанып турган чагы. Элибизде мурдатан бир ГТС деген уюмдан калган бир 20 миңге жакын акчаны топтоп, ушундай эме кылып көбөйтүүгө берген экен Ураймов Маматсак деген. Ошол фондубуз көбөйүп 240 миң. Ошо 240 миңди ал фонддон кошулду. Анан ар бир үйдөн эң кеми 1000 сомдон алды 25 миңге чейин беришти. Анан бул жерде дагы өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, Россиядагы биздин балдар өтө жакшы жардам берди. Бардыгы колдон келишинче акчаларын топтоп беришип, көмөктөшүп, мынау металл атайын көпүрөнүн темирлерини ошол Россиядан салышып бизге ушундай жардам беришти. Элдин демилгесин демөөрчүлөр жана бийлик өкүлдөрү колдоого алышкан. Баткен районунун өнүктүрүү фондунан 691 миң сом бөлүнүп, курулуш толугу менен сапаттуу болуп бүткөрүлгөнүн айтат жергиликтүүлөр. Дагы белгилебесек болбойт, өзгөчө жеке ишкер Максутов Максат деген бир икабыз 500 миңден ашын наличие ушул берди да. Көпүрөнү ушинтип салып, анан акимибизге барып, губернаторго барып, кичине суранып, кандай жолдорду издедик эде, Баткен райондук өнүктүрүү фондуна кайрылып, ушуга кичине проект жаздык эде. Ыраазычылык билдирип кетебиз, өнүктүрүү фонду жакшы жардам берди. 691 миң сомдук мына курулуш материалдарыны көпүрөгө эмес, көпүрөнүн бияктагы мына барьерлерди, опорный стеналарды жолдун четине кое турган, ошолорго 691 миң сомдук суммадагы курулуш материалдарын алып берди. Элдин биримдиги менен бүткөн бул көпүрө элеттиктердин ынтымагын дагы бир ирет бекемдеди. Бүгүн алар узун жолу кыскарып, 2 адам араң баткан көпүрөдө автоунаалары өтүп калганына кубанычтары чексиз. Баштап жоголор кийинен жөө өтө турган болдук. Азыр энди Кудайга шүгүр машина өтүп, мындай муктаждыктар чечилип калды. Салым кошкондорго аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Эч ким карап турган жок. Бири тамагын берди, биринин колунан келишинче пул акча жагынан берди. Бардыгы эле жакшы жардам берип жатты. Кыштык айылы облус борборунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Климаты катаал, айланасын бийик тоолор курчаган чакан айыл. 338 кожолугу бар. Жергиликтүүлөр негизинен мал чарбачылык жана багбанчылык менен алектенет. Мингүл Көчөрова, Алинур Хаджаев, Абдуламит Абдуманап уулу, Баткен жаңылыктары.